Бисмилля, вальхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Аллах тағала шексіз мақтаулар болсын. Мұхаммед пайғамбарға салам жана салауаттар болсын. Ақида туралы сабақтар студент тербес. Бүгін қабір туралы, өлімдегі болған қандай оқиғалар болады, адам өлгөндөн кийин эмне болот, ушул тууралуу хадисти окуп аткан болчубуз. Анан өткөндө хадисти окуп баштаган болчубуз. Бирсе да үстүнөн кайталап өтөлү. Биринчиден биз айткан болчубуз, кайыпка ийман келтирүү, ошол кайыптын ичинен барзах, бул жашоо менен акыреттеги жашоонун ортосунда болгон жашоого, кабырдагы жашоого ийман келтирүү бул биздин динибиздин негиздери болуп эсептелет деген болчубуз. Биздин динибиздин негиздери. Анткени бул тууралуу Аллах Таала өзүнүн Куранында, аяттарында жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахих келген хадистеринде бизге кабарлап кеткен. Ошондуктан биз дагы мунун баарын тастыкташыбыз керек. Буга ыйман келтиребиз, муну жокко чыгарбайбыз, муну бурмалабайбыз келген кабарларды. Ошондой эле элестетпейбиз. Эгерде акылыбызга же эгерде бат түшүнүксүз болуп аткан болсо, кандайча деп анан элестетпейбиз, анан кандайча деген суроо бербейбиз. Эгерде кандай келген болсо, ошонун баарын тастыктайбыз, мунун баарына ыйман келтиребиз. Анан бул Аль-Бара ибн Азиб аттуу сахабадан келген хадис деген болчубуз. Ошол Аль-Бара ибн Азиб радиаллаху анхудан келген хадис, бул сахих хадис деген болчубуз. Көптөгөн алымдар бул хадисти сахих деп тастыкташкан. Анан ал айтат, бир күндөрдүн бир күнү биз жаназага барган элек дейт. Мединадагы бир ансарлардан, мединалык сахабалардан бирөө каза болгондон анын жаназасына барган элек. Жана анын кабырына барган болсок, ошо жетки биз жетсек, ал жакта дагы эле кабырын касаткан эле дейт. Бул менен бирге биз ошо жаназага баруунун кандай фазилеттери бар? Эгерде бир адам адамдын, мусулмандын бир жаназасына барып, ага намаз окуп кайра кайткан болсо, бир кыраат деген болчубуз. Бир кыраат бир чоң тоодой болгон соолат деген болчубуз. Ал эми ким адам көмүлгүчөктү жаназага катышкан болсо, анда 2 кыраат, 2 чоң тоодой соолат деген хадисти окуган болчубуз. Бирок бул жакта айта кетиш керек да, бул деген негизи эркектерге эле тиешелүү да, аялдарга тиешеси жок. Анткени ошол эле Бухари Муслимде келген Умму Атиядан келген хадисте айтылган. Ал Умму Атия радиаллаху анха айтат, кунна нунхи иттиба'ил жанайз деп айткан да. Бизге ошо жаназаны ээрчип баруу бизге тыюу салынган эле дейт. Ошо эркектер менен чогуу барып, ал көмгөн жака, мүрзө жака, ал жака барбайт аялдар. Бирок жаназаны окуса болот. Анан бул айтат, ошол жаназага барсак, дагы эле касып аткан экен дейт. Ошо касып аткан учурда анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол отуруп, жүзүн кыблага буруп отуруп, жана биз анын тегересинде биз дагы, сахабалар айтат, биз дагы отуруп калдык дейт. Баштарыбызга чымчык койгондой сыяктуу дейт. Баштарыбызга чымчык койгондой сыяктуу. Бул жактан дагы өткөнкү сабакта биз айтпай калган болчубуз, илим мажилистеринде, ушундай сабактарда отуруунун адеби дагы бул жакта баяндалган. Мына сахабалар кандай отурушкан дейт? Баштарына чымчык койгондой сыяктуу. Эгерде башына чымчык конуп калса, учуп кетпейт эле да, ушунчалык кунт коюп, ушунчалык тынч болуп отурушат эле. Ошондуктан алымдар айтат, илим алуунун адептери болгон ушундай. Эгерде качан мажилисте, илим мажилисине отурган болсо, адам сабак угуп отурган болсо, тынч кунт коюп угуп отуруш керек. Башка нерселерге алаксыбай. Анткени бул жакта Аллах Тааланын сөздөрү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери, анын айткан сөздөрү айтылып жатат. Ошондуктан ага болгон мусулманда тазим болуш керек. Ошондуктан кунт коюп угуубуз зарыл. Анткени бул нерселерде биз угуп жаткан, ошо окуп жаткан нерселерде биздин бул дүйнөбүз үчүн, акыретибиз үчүн пайдалуу болгон нерселер бар. Ошондуктан кунт коюп угуубуз зарыл. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам колунда деген бир жыгач бар эле, жыгач менен жерди чукулап отурган эле дейт. Анан асманды карап, кайра жерди карап, башын өйдө көтөрүп, кайра ылдый таштап, ошентип бир 3 жолу кылды дейт. Анан айтты, кабыр азабынан Аллахтан жардам сурагыла дейт. Аллах Таала силерди кабыр азабынан сактасын деп Аллахка кайрыгыла, дуа кылгыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 2 жолу же 3 жолу айтты дейт. Андан кийин өзү да айтты, Аллах Таала, мен кабыр азабынан сенден жардам сураймын, сакташыңды сураймын деп өзү дагы 3 жолу айтты. Андан соң мына кабарлап баштады, айтып баштады эмне тууралуу? Момундун абалы кандай болот? Адам, момун адам, мусулман адам, күнөө кылбаган солих адам бул дүйнө менен кош айтып жатканда абалы кандай болот? Ошол тууралуу кабарлап кетти. Жана айтат, качан момун пенде бул дүйнөдөн үзүлүп акыретке умтулуп баратканда, ага асмандан периштелер түшөт дейт. Ага асмандар ушундай жүздөрү ак болгон, жүздөрү күн сыяктуу болгон периштелер түшөт. Жана бейиштен болгон бир кепин менен ала келишет дейт. Бейиштен болгон ошол атыр жыттанган ушундай кепин менен келишет. Жана ошол адамдын, ошол маркумдун ушундай көз жетер аралыкка ушундай жака келип отуруп калышат. Жана өлүм периштеси келет деген болчубуз. Бул жакта да айткан болчубуз, өлүм периштеси деген Азраил деген ат бул сахих хадистерде эч жакта келген эмес. Азраил деп айтуу туура эмес деген болчубуз. Эмне деп айтыш керек? Малекул маут деп. Өлүм периштеси. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте да өлүм периштеси деп атап кеткен. Биз ошондон малекул маут деп айтабыз, өлүм периштеси деп айтабыз. Азраил деп айткан туура эмес. Жана ошол өлүм периштеси келет, анын баш жагына отурат дейт. Ошо баш жагына келип отурат, жана мынтип кайрылат дейт. Жакшы жан, же болбосо о тынчтык тапкан жан деп ага кайрылат. Аллахтын кечиримине жана ыраазычылыгына чыккының деп буйрук кылат. Бул жакта өлүм периштеси адам өлөрүнүн алдында келет экен, ошол тастыкталды. Жана момун адамды сүйүнчүлөйт. Аллахтан болгон кечирим тууралуу жана Аллахтын ыраазычылыгы тууралуу момун адамды келип өлүм периштеси сүйүнчүлөйт. Жана идиштен бир тамчы түшүп калгандай сыяктуу, ошондой жеңил эле адамдын жаны чыгып калат. Момун адамдын жаны ошончолук жеңил болуп чыгат. Жана өлүм периштеси ошол замат ал жанды кармайт дагы, алат дагы. Жана алганда бул жакта риваятында келген, качан анын ошо жаны чыгып атканда
асман менен жердеги ар бир периште, жана баардык асмандардагы баардык периштенин баары тең ага салават айтып, башкача айтканда ага мактоолорду айтып турат. Анын үчүн дуа кылып турушат. Жана асмандагы эшиктер ачылат ал үчүн. Жана ошол асмандагы эшиктердеги периштелер Аллахтан дуа кылып турушат. Ушул рух, ушул жан биздин жаныбыздан өтсө экен деп Аллахка кайрылып турушат. Жана качан ошол өлүм периштеси бул жанды алган соң, бир көз ирмеп өтпөй эле, ошол замат эле кичине убакыт өтпөй эле берки периштелер, бер жакта отурган периштелер аны ала алышат дагы жана кепеңге орошот. Бейиштен болгон, сонун жыттанган, атыры жыттанган, бейиштин атыры жыттанган ошол кепеңге орошот дагы. Жана ушул тууралуу Аллах Таала айткандай, анын жанын биздин периштелерибиз алат, биздин элчилерибиз алат, жана алар эч кандай кемчилик кылышпайт. Жана ошол жан, ошол замат ушундай сонун миск жыттанып баштайт. Бул жер жүзүндө кандай гана сонун атыр болгон болсо, ошону сымат жыттанып, сонун жыттанып турат. Жана ошол менен анын жанын көтөрүп алып, ошол периштелер асманга көтөрүлүшөт. Жана ар бир периштелердин жыйналыштарынан өткөн соң, кайсы гана бир периштелердин жыйналыштарынан өтпөсүн, сөзсүз ошол периштелер айтып турушат. Бул кандай сонун жан? Бул кайсы сонун жан деп, бул ким бул сонун жан деп ушундай сурап турушат. Жана алар айтышат, баланчанын уулу баланча деп ушундай бул дүйнөдө кандай гана жакшы аттар менен атап жүргөн болсо, ошондой аттар менен аны аташат. Ошентип бул мына ылдыйк ылдыйк асманга чейин көтөрүлүп жетишет ошо периштелер. Ылдыйк асманга жеткенде асмандын эшиктерин ачылышын сурашат ошо периштелер. Жана аларга ачылат. Жана ачылган соң кийинки ошол биринчи асмандагы периштелер кийинки асманга чейин жанын жанында болуп аны узатып барышат. Ошентип кийинки асмандагылар дагы, аларга да ошо эшик ачылган соң кийинки асманга барган чакта алар дагы ал жактагы периштелер да кийинки асманга чейин узатып барып турушат. Ушинтип жетинчи асманга чейин жетишет. Жана жетинчи асманга чейин жеткенде анан Аллах Таала ошондо айтат. Бул жакта дагы эмнеге далил? Аллах Таала асмандардын үстүндө, арштын үстүндө экендигине далил. Биздин ахлу сунна вал жамаанын биздин акыйдабыз эмне? Аллах Таала асмандардын үстүндө, арштын үстүндө деп ыйман келтиребиз. Аллах Таала Куранда көптөгөн аяттарда кабарлап кеткен, жана хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи айткандай, Аллах Таала асмандардын үстүндө, арштын үстүндө. Биз буга ыйман келтиребиз. Бул жакта дагы ушундый далил келип жатат. Ошондой эле башка көптөгөн далил бар. Мисалы, биз дуа кылып атканда асманга карап, аспан жакты көздөй колдорубузду ошол жака буруп алып, ушундай өйдө жакты карап, ошол жака кайрылып, Аллах Тааладан сурайбыз, туурабы? Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Миражга көтөрүлгөндө, Мираж кечесинде каяка барган? Аллах Тааланын алдына 7-асманга чейин көтөрүлүп барган, туурабы? Көтөрүлүп барганда Аллахтын алдына барды. Мунун баарын далилдери дагы башка көптөгөн Куран сүннөттө көптөгөн далилдер бар. Жана Аллах Таала ошо 7-асмандан аны айтат. Менин пендемдин китебин Эллиинге жазгыла дейт. Эллиин деп эмне деп айттык? Бул деген Эллиюн деген бейиштин эң өйдөңкү жагында болгон китеп деген болчу. Китеп, ал жака ошол Аллах Таалага баш ийген, бейишке бара турган пенделердин аттары жазылган. Жана Аллах Таалага эң жакын болгон периштелер ошону көрүп турушат деген болчу. Көрүп турушат ошо китепти. Жана айтылат, аны кайра жерге кайтаргыла. Анткени мен у адам болгон эле, мен аларды ал жактан жаратканмын, андан жаратканмын дейт, жерденчи. Андан кайра силерди ага кайтарамын, жана андан кийин силерди кайра экинчи жолу андан силерди чыгарамын. Демек бизди Аллах Таала жерден жараткан, бизди жерге кайра кайтарат, жана бизди кайра жерден экинчи жолу чыгарат. Бул качан? Бул кыяматта. Бул Аллах Тааланын уадасы болгон да. Куранда келген аяттарда ушуну айткан Аллах Таала. Жана аны жерге кайтарат. Жерге кайтып, анын денесине анын жанын салат. Бул жактан эмнени биз түшүнгөн элек? Адам көмүлгөндөн кийин кайра жаралат экен, кайра тирилет. Жаны келип кайра денесине салынат. Эмне үчүн? Ошо периштелердин суроосуна жооп бериш үчүн, сынактан өтүш үчүн. Жана ошол замат, ошол качан кайра денесине келип туруп жаны салынганда, адамдардын кетип бараткандарын издерин, ошо буттар менен басып бараткандарын угат. Адам кийимдерин ошол жерге урулуп, ушинтип кетип бараткандарын угат. Жана эки ушундай бир катуу уруй болгон эки периште келет ага. Аны ойготушат, жана отургузушат. Аны катуу ойготуп, анан отургузушат дагы. Анан ал эки периште ага айтат. Эми башка риваятында келди деген болсо, эмне деп? Аты Мункар жана Накир болот деген. Аттары Мункар жана Накир. Биз мына ушул жерге, биз азыр алдыга кетип калган экенбиз. Мына ушул жерге келип токтогон элек да. Мындан ары окуп баштайлы. Кайра денесине келип, кайра салынат деген болчу. Мына кайра денесине келип салынат. Бул жактан баштап арабчасы менен бирге окуп кетели. Мына качан адамдар кайра кетип бараткан кезге, ошол кезде кайра келип жаны салынат деген болчу. Кайра келип жаны салынат. Анан адамдардын кетип бараткан угат деген болчу. Мына бул жакта дагы маанилүү маселе бар. Өлгөн адамдар угабы же укпайбы? Өлүк адамдар угабы, укпайбы? Бул өтө маанилүү маселе. Биз акыйдага, ишенимге тиешелүү болгон маселелердин бири. Куран сүннөттүн негизинде өлгөн адамдар, өлүктөр, маркумдар булар угушпайт. Жалпысынан булар укпайт. Бирок кээ бир гана учурлар бар. Хадистерде келген, ошол учурда угат деп келген, ошол эле заматта, ошол эле учурда угат. Ошолордон бири ушул жак. Качан адамдар маркумду көмүп кайра кетип баратканда, ушул жерде, ушул кезде угат деп айтты. Негизинен жалпысынан адам маркумдар укпайт. Буга далилдер көп. Аллах Таала Куран айтат: "Ва ма анта бимусмин ман фил кубур". Фатир сүрөсүндө 22 аятта Аллах Таала айткан: "Сен кабырдагыларды угуштура албайсың" деп айткан Аллах Таала. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Сен кабырдагыларды угуштура албайсың".
Жана башка аятта, мисалы Ар-Рум сүрөсүндө Аллах Таала айтат: "Иннака ла тусми'ул маута ва ла тусми'ус суммуд дуа иза валлау мудбирин" деп Аллах Таала айтат. Чынында акыйкатта сен өлүктөрдү угуштура албайсың дейт. Жана сенин дааватыңан баш тартып кетип бараткан дүрөөлөргө дагы сен аларды да угуштура албайсың деп Аллах Таала ушинтип Аллахтын элчисине пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатат. Бул аяттагы ошол өлгөн адамдыр укпайт экендигине далилдердин бири да. Алла башка аяттарда, Фатыр сүрөсүндө дагы 13 аятында Аллах Таала айтат: "Валлазина тад'уна мин дунихи ма ямликуна мин кытмир. Ин тад'ухум ла ясмау дуаакум." Андан башка, Аллахтан башка силер кимге дуалары менен кайрылып жатканыңар, алар жана финиктин сөөгүндөгү үстүндөгү жана пленкага дагы ошол ээ боло алышпайт дейт. Эгер силер аларга дуа кылсаңар, алар силердин дуаңарды укпайт дейт. Эгерде адамдар өлүктөргө кайрылып дуалары менен кайрылган болсо, алар угушпайт. Бул дагы анык далил, анык далил. Аллах Таала айтып атат, алар угушпайт деп. Жана ошондой эле сүннөттөн келген дагы далилдер көп. Сүннөттөн жана башка аяттардан далилдер көп. Эми ушулар жетиштүү да эми. Эми башкысы эмне экен? Биз ошол билишибиз керек жана башкаларга жеткиришибиз керек. Эмне экен? Өлгөн адамдар угушпайт, укпайт. Анан биздин арабызда да келип жүрүшпөйт. Ушундай дагы ишенимдер бар. Туура эмес ишенимдерден элдердин арасына жайылып кеткен. Ойлошот, маркум адамдар биздин арабызда келип басып жүрүшөт. Кандай бир нерселерге, бир жыйналыштарга чогулуп жүрүшөт, келип чогуу тамак жеп кетишет деген сыяктуу ишенимдер бар да. Мунун баары туура эмес. Мунун баары туура эмес экенин биз баяндап беришибиз керек. Элдерге жеткиришибиз керек. Анткени мындай ишенимдин артынан, ушундай туура эмес акыйданын артынан адамдар ширкке түшүшөт. Анткени ойлоп башташат. Демек биздин арабызда жүргөн болсо, демек бизди укса, анда биз аларга дуалар менен кайрылсак, демек бизге жооп берет экен да. Демек бизди кандайдыр бир кантип бир колдоп жүрө алышат экен. Бизге кандай бир жардам бере алат экен, бир баледен сактай алат экен деп адамдар анан аларга кайрылып, дуалары менен кайрылып, ширк кылып башташат. Ошондуктан биз баяндап беришибиз керек. Мунун баары тең туура эмес. Мындай нерсе биздин динибизде жок. Акыйкатта анда алар негизи акыйкатта маркумдар угушпайт булар. Анан айтат: "Кала фа иннаху ясмау хафкан ни асхабихи иза валлау мудбирин." Качан адамдар канынан кетип баратканын, ошол басып бараткандарын угат дейт. Ошол замат. Демек айттык, мына ушул учурда угат. Фатихи малакана шадидан интихар фаянтахаранаху ва яджлисанаху фаякулани лаху ман рабб. Жана эки катуу орой болгон эки периште келет. Жана аны ойго түшүп туруп, отургузуп, анан ага айтат: "Ман раббук" деп. Сенин Роббиң ким деп айтат. Мына ушул жакта мына биздин эмнеге бул хадисти окуп баштадык? Башында эмнеге 3 негиз бар деген болчубуз, 3 негиз ар бир адам, ар бир адам билүүсү парз болгон 3 негиз бар деген болчубуз, Мына ушул жери, мына хадистин ушул эң башка жери. Биринчи мына бул эки периште келип анан отургузуп туруп, анан сурашат экен, "Ман Роббук" дейт. Бул биринчи негиз. Сенин Роббиң ким? Ал айтат: "Фаякул Робби Аллах." Ал айтат: "Менин Роббим Аллах." Эми бул жакта маселелер. Качан экен суроо, ушул адам, маркум адам качан суралып баштайт? Адам көмүлгөн соң ошол заматта суралып баштайт. Адамды качан көмүп бүткөн соң ошол замат суралып баштайт. Буга далил хадис, ошо Сахих аль-Жами'де жана Абу Даудда келген хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Истагфиру ли ахикум ва салу лаху ат-тафбит, фа иннаху ал-ан юсал." Силердин бир тууганыңарга кечирим сурагыла, аны үчүн кечирим сурагыла, жана бекемдикти тилегиле. Анткени ал азыр ушул замат ал суралып жатат деген. Бул кайсыл деп өткөнкү сабакта айткан элек, кайсыл учурда адам көмүлгөн соң, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көмүлүп бүткөндөн кийин туруп ошо мүрзөсүнүн жанында туруп ушинтип айткан, Демек кайсыл учурда башталат экен? Мына адам көмүлгөндөн кийин эле, анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жакта эмне деп айтты? Азыр суралып жатат деп айтты. Демек качан көмүлүп бүткөн соң эле ошол замат адам суралып баштайт. Жана башка хадисте, бул Тирмидиде жана Хасан хадис өзү Сахих аль-Жами'де келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Иза кубирал мейту атаху малакани асвадан арзакан юқалу ли ахадихима аль-мункар ва лил ахар аль-накир." Качан маркум адам көмүлгөн соң, ага эки кара периште же эки көк периште деп келет. Ага эки периште келет дагы. Бирөөсүнүн аты Мункар, бирөөсүнүн аты Накир. Эми бул аттардын мааниси бар да. Мункар анан Накир. Экөөнүн тең мааниси бир. Экөөнүн тең араб тилиндеги мааниси бир. Мункар дагы, Накир дагы бир мааниси манкур деген маани деген айтат экөөнү. Мааниси деген бул эмнени берет? Эмне түшүндүрөт? Бир чоочун же бир бөтөн, адам тааныбаган деген, мына буга чейин көрбөгөн. Ушундай маани берет да. Анткени эмнеге? Анткени маркум адам, ошо өлгөн адам буга чейин андай сөлөкөттөгү эч бир жанды көргөн эмес болот эле. Эч кимди көрө элек эле. Ошондуктан Мункар Накир, бир чоочун, бир бөтөн дегендей сыяктуу. Андай жандыктарды өмүрү көргөн эмес эле. Ошолорду көрүп, биринчи жолу көрөт дагы, ошондуктан аттары Мункар жана Накир болгон. Чоочун дегендей сыяктуу. Же тааныбаган дегендей. Жана эмне деп жооп берет экен? Момун адам: "Менин Роббим Аллах" деп жооп берет. Эми бул жакта дагы өтө маанилүү маселе бар. Роббим Аллах деп жооп берет. Эми мааниси Робби дегенде жаратуучум Аллах деген мааниде эмес. Менин жаратуучум Аллах эмес. Мунун мааниси мен ибадат кылуучумун. Мен кимге ибадат кылчумун? Мен Аллахка сыйынчумун. Жалгыз Аллахка. Мен ибадат кылган затым Аллах деген мааниде. Анткени капырлар деле, алар деле Робби, жаратканы Аллах экендигин тастыкташат. Эгерде аларга ошол
Аллах таала жаратуучу экенин тастап коюп жетиштүү болгон болсо, анда алар деле менин Роббим Аллах деп жооп берет эле. Демек бул жакта эмне экен? Мааниси негизи мен ибадат кылчу затым Аллах. Анткени Аллах таала Кур'анда айткан: "Я юханнасу убуду роббакум". Адамдар, Роббиңерге ибадат кылгыла деген. Адамдар, Роббиңерге ибадат кылгыла. Ошол мен кимге ибадат кылчумун? Мен кимге сыйынчумун? Ошол мен Аллахка сыйынчумун деп, эгерде жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынып адам ширк кылбай жүргөн болсо, ошондо гана Роббим Аллах деп жооп бере алат. Жана мисалы билебиз, христиандар, иудейлер жана башка пайгамбар саллаллаху алейхи учурундагы деле мушриктердин баары тең эле алардын жаратуучу Аллах деп тастыкташат. Мунун баардыгы далилдер да көп. Кур'анда көптөгөн аяттарда Аллах таала муну тастап кеткен. Жана мисалы христиандардан же иудейден сурасаңар, мисалы, сени ким жараткан десе, алар эмне деп айтышат? Алар Кудай жаратты дейт, Аллах таала жаратты дейт. Бирок Аллах менен бирге башкаларга сыйынышат. Исага сыйынышат, Мариямга сыйынышат, башка святойлорго сыйынышат. Ошентип алар капыр болушат ошол кылган иштери менен. Жана бул биринчи суроо эмне экен? Роббим Аллах. Мен ибадат кылуучу затым Аллах. Эгер адам тавхид карманып жүргөн болсо, ла иляха иллаллахтын негизинде жашап жүргөн болсо, ошондо гана жооп бере алат. Бул биринчи негиз. Файкулани лаху ма динук. Жана экинчи суроо, экинчи негиз, андан сурашат: сенин диниң кайсы? Диниң кайсы деп сурашат. Файкул дини ал-ислам. Ал айтат: менин диним ислам. Жана айтат: файкулани лаху ма хада ар-раджул аллази буиса фикум. Силердин араңарда силерге жөнөтүлгөн адам ким эле деп үчүнчү суроо берилет. Бул үчүнчү негиз. Файкулу хуа расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Ал айтат: ал Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам. Файкулани лаху ма амалук. Жана ага айтышат: амалдарың кандай эле? Амалдарың кандай эле дейт. Файкул, ал айтат: Qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa saddaqtu. Ал айтат: мен Аллахтын китебин окуганмын, ага ыйман келтирдим, жана андагы болгон бардык нерсенин баарын тастыктадым. Чындык деп тастыктадым. Эми бул жакта дагы мынтип айтат, башка риваятында: Фаянтахируху фаякул. Аны ойготушат, жана ага айтышат дейт: ман роббук, ма динук, ман набиюк деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтканда, сенин роббиң ким? Сенин диниң кайсы? Сенин пайгамбарың ким деп суроо берилет дейт. Ва хуа ахиру фитнатин ту'раду алал му'мин. Жана бул ошол муминга болгон, ошол муминдин башына түшкөн эң акыркы сыноо болот дейт. فلذلك حين يقول الله عز وجل ошондуктан Аллах таала айткан дейт: юсаббитуллаху аллазина аману бил кавли сабити фил хаятид дунья ва фил ахира. Ушинтип дейт, мына Аллах таала ыйман келтиргендерди бекем сөз менен бул дүйнөдө жана акыретте дагы бекем кылат дейт. Бул дүйнөдөгү болсо эмне сөз? Ла иляха иллаллах менен муминдерди бекем кылат. Аркы дүйнөдө дегенде ушул эки периштенин суроосуна жооп бере алганга Аллах таала өзү бекем кылып ошо жооп бергенге жардам берет. Ошондуктан мына качан маркум адам каза болгондон кийин жана Аллах тааладан биз эмнени сураш керек? Аллаху магфирлаху, Аллаху массаббитху деп 3 жолу айтышыбыз керек. Аллах таала аны кечиргин, Аллах таала аны бекемдеткин деп. Аллаху магфирлаху, Аллаху массаббитху деп, Аллах таала аны кечиргин, күнөөнүн кечиргин жана аны бекемдеткин. Бекемдеткин деген мааниси мына ушул 3 суроого жооп бергин. 3 суроого жооп беришине Аллах таала өзү жардам берди. Мына ушул 3 нерсе ар бир адамдын мойнунда болгон милдет болот. Ушул 3 нерсени адам билиш керек. Далилдердин негизинде. Биринчи эмне экен? Аллах таала ким? Адам кимге сыйыныш керек? Кимге ибадат кылыш керек? Муну далилдердин негизинде, Кур'ан сүннөттө далилдердин негизинде билүүсү зарыл. Экинчи, дини эмне? Дини, ислам деген эмне? Ислам деген эмне экенин далилдердин негизинде билүүсү зарыл. Жана үчүнчү, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам. Ал ким болгон? Ал ким? Ошо биздин пайгамбарыбыз ким? Ошол үчүнчүнү 3 нерсени билүү ар бир адамдын мойнунда болгон парыз болот. Жана ал айтат, мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Фаяқул Робби Аллах ва дини ал-ислам ва наби Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам". Айтат: менин Роббим, мен ибадат кылып жүргөн затым бул Аллах. Менин диним ислам жана менин пайгамбарым бул Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам деп жооп берет. Ошондон кийин фаюнади мунадин фис сама ан садака абди. Жана асмандан ушундай бир үн угулат, ушундай айтылат асмандагы: менин пендем чындыкты айтты дейт. Фаафришуху фил жанна. Жана ага бейиштен ага төшөп бергиле. Ва албисуху минал жанна. Жана ага бейиштен болгон кийимдер менен ага кийинткиле. Вафтаху лаху бабан илал жанна. Жана ага бейишке эшикти ачып койгула дейт. Бул мына ошол суроолорго жооп бергенден кийин ушундай неаматтар болот. Аллах таала өзү тастыктайт: менин пендем чындыкты айтты деп, андан кийин ага бейиштен болгон ага жакшылыктар менен бейиштен төшөп бергиле дейт. Бейиштен болгон төшөнчөлөр менен төшөктөр менен төшөп коюшат ага, жана бейиштен болгон кийимдер менен кийинтирет, жана ага бейишке болгон эшик ачылат. Жана пайгамбар айтты: фаятихи мин рухихи ва тибиха ва юфсаху лаху фи кабрихи мадда басрихи. Жана анын ошол бейиштен болгон ага ушундай неаматтар, жакшылыктарды алып келишет ага. Жана бейиштен болгон ушундай жакшылык, ушундай жакшы жыттар ошого келип турат. Жана анын кабыры ушу көз жеткендей, ошо көз каяка чейин жеткен болсо, ошончолук кенейет. Ушунчалык кенен болуп калат кабыр. Көз адам караса каяка чейин ошонун көзү жетсе, ошончолук кенен болуп кабыры кенейет. Жана башка мындай дейт, жана пайгамбар айтат: андан соң ага келет дейт. Роджулун хуснул важh, хуснул фия, ва тибур райх. Жана ага ушундай бир адам келет. Ушундай бир жүзү сонун болгон, жүзү жакшы болгон, ушундай бир эң жакшы сонун кийимдерди кийген,
ушундай жакшы жыттанган, эң жакшы жыттанган бир адам келет. Фаякул жана айтат ал. Абширу биллади ясуррук. Сени сүйүнтө турган, сени бактылуу кыла турган нерсе менен сени сүйүнчүлөймүн дейт. Абширу биридваниллахи миналлах ва жаннатин фиха наимун муқим. Мен сени Аллахтан болгон ыраазычылык менен сени сүйүнчүлөймүн дейт сага. Жана бейиш менен сени сүйүнчүлөймүн дейт. Ошол ал жакта төөлүк жыргалчылык болгон бейиш менен сени сүйүнчүлөймүн дейт. Хаза яумука аллази кунта туат. Ушул күн сага убадаланган дейт. Ушул күн сага убада кылынган күн мына ушул дейт. Фаякулу лаху, ошондо ошол маркум ага айтат: "Ва анта фабашшаракаллаху би хайрин. Ман анта?" Аллах тагы сени жакшылык менен сүйүндүрсүн. Сен кимсиң дейт. Фаважхука алважху яжи бил хайр. Сенин жүзүң ушундай жакшылык менен келе турган бир жүз дейт. Мындай жүзүңдөн мындай жакшылык келип турат дейт. Фаякул, ал айтат ошондо ошол адам: "Ана амалука салих." Мен сенин жакшы амалдарыңмын дейт. Мен сенин солих амалдарыңмын, соопчулук амалдарыңмын дейт. Фаваллахи ма алимтука илля кунта сариан фи таатиллах батиан фи маасиятиллах. Фажазакаллаху хайран. Аллахка касам, ошол амалдар айтат, ошол адам айтат: "Аллахка касам болсун" дейт. Мен сени ушундай гана билемин дейт. Сен бир гана Аллахка баш ийүүгө умтулчу элең. Жана күнөө иштерден, Аллахка баш ийбей коюудан сен алыс болчу элең. Жана Аллах Таала сага ушундай жакшылыктар менен жазасын берди дейт. Тумма юфтаху лаху бабун минал жанна. Жана ага бейиштен ушундай эшик ачылат. Мына бейишке болгон эшик ачылат. Ва бабун минан нар. Жана тозокко болгон бир эшик ачылып турат. Ошол жакта көрүп турат да, бейиште кандай экенин, жана тозокто кандай экенин көрүп турат. Фаюкал, жана ага айтылат: "Хаза манзилука лау асайталлах абдалакаллаху бихи хаза." Ушул сенин бара турган жериң эле. Эгерде сен Аллахка баш ийбей койсоң, күнөө кылып жүрө берген болсоң, сен ушундай бара турган жериң ушул болот эле. Аллах Таала ушуну буга алмаштырып койду дейт. Түшүндүңөрбү? Бул жакта кандай көрсөтүп коет, ага тозокту да көрсөтүп коет, бейишти да көрсөтүп коет. Жана ошол тозок тууралуу айтат. Ушул сен бара турган жериң эле, эгерде сен Аллахка баш ийбесең, күнөөлөрдү кылып жүргөн болсоң, бара турган жериң ушул болот эле. Аллах Таала ушул жериңди, ушу бара турган жериңди ушуга алмаштырып койду. Фа иза раа ма фил жанна кал. Жана ошол бейиште болгон нерселерди көргөндө, ошо бейиште болгон сонун жакшы нерсе, жакшылыктарды, нематтарды көргөндөн кийин ал айтат: "Робби аджил кыямас-саа." Робби дейт, Аллах Таала, кыяматтын болушун эртеретчи дейт. Эртерээк кыямат болсо экен деп ушинтип Роббиге Аллах Таала кайрылат. Кима аржуа иля ахли ва мали. Менин ошол өзүмдүн үй бүлөмө кайтайын, жана менин мал мүлкүмө кайтайын. Мал мүлкүмө, ошол жакта болгон өзүнүн ошол мал мүлкүнө, ошол мүлкүнө кайтайын деп ушинтип Аллах Таалага кайрылат. Файколу лаху ускун дейт. Ага айтат: "Тынчтаның" деп, же тынчтык тапканың деп ага айтылат. Эмне болот экен? Бул бейишке бара турган жерин көрүп, өзү кандай ошол жакта дагы сонун, кандай бир рахаттанып турган болсо дагы, ошонусуна карабай дагы, ошол жакта сонун ушундай рахаттанып жаткан болсо дагы, ошонусуна карабай дагы эртерээк кыямат болсо экен, мындан дагы жакшыраак болгон жакшылыктарга бейишке барсам экен деп ушинтип дуа кылып турат. Ошону каалап турат. Жана ошол менен бирге Аллахка да шүгүр кылып, ошол мен бара турган тозокко барбай калдым деп Аллах Таалага да шүгүр кылып келип турат. Ушул менен бул момун адам тууралуу айткан хадистин бул бөлүкчөсү бүттү. Мындан кийин капыр адам тууралуу же күнөөкөр адам тууралуу келет да. Буну иншалла кийинки сабакта уланталы, кийинки сабакта. Капыр адамдын абалы кандай болот, ошол жаны чыгып атканда, жана анын ошол периштелер келип кандай сурайт, кантип жооп берет, мунун баары тууралуу иншалла кийинки сабактарда улантабыз. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.